Assalamu алейкум, сервис KG YouTube каналынын миң канчанчы дагы подписчиктери жана көрүүчүлөрү. Достор, биз 1000ден өттүк, Кудай кааласа 10 000ге карай жол алдык. Анан күндө эле ушул нерсени кайталай бермекчибиз, силерге кызыктуу көңүлдөгүдөй видео тартуулай бермекчибиз. Бүгүнкү тема, бүгүнкү видео. Өткөнкү знактар боюнча чыгарган видеодо уткан комментарияда кызыктуу жазган Али, экинчиси айтып кеткенбиз, Арген Сила деп туруп тапан немесин коюп койгон. Ушул жигит Шумкар Кеңешев. Ошону аз чакырдык сертификат бергени, бирок ошону алдынан айтып кетейин. Достор, сертификат же какой-то подарок бир нерсе утуп алсаңар, дорожный знактарга, жол эрежелерине даярданып келгиле. Бул силерге кээ биркисине жагышы мүмкүн, кээ биркисине жакпашы мүмкүн, бирок ушул силерге кичине осудан мотивация болсун. Сертификатка келгенде жол эрежесин жаттап үйрөнүп келгиле. Эми бул Шумкар жөнүндө, Шумкар өзүн тааныштырсын. Кандай болот, не болот? Кичине сөз берели ага. Ассаламу алейкум, урматтуу сервис KG подписчиктери. Бул жерге кыскача айтканда бардыгы условия бар, бардыгы жакшы, келгиле. Бул жерде бардыгы эле мындай жөнөкөй эле эмес, качественный обслуживание. Мен да келем, жакшы диванда отуруп, азыр машинанын сыртта жасалып атат, өзүм отурам. Силерге бул жактан лайк, подписка, улантып бергиле. Все, достор, пактап аткена дейм да. Пактанып жаппайдым. Реклама менен, бата менен эл көгөрөт, реклама менен бизнес көгөрөт демекчи. Ушул жерден пайдаланып айтайын. Достор, азыр ушул жерде электрик дагы отурат. Жаңы электрик келди. Бул бир ай күтүп жүрдүк бул баланын бошошун. Желкеңизден тырнагыңыз учуна чейин көкүрөк чие бериң дейт. Автоэлектрика любой сложности. Автоэлектрик, компьютерная диагностика, установка доп. Оборудования, ремонт генераторов и стартеров. Любой сложности боюнча, электричество боюнча кайрыла берсеңиздер болот. Биз уже көптөн күтүп жүргөн мастерибиз уже келди. Эми ближе к делу дейли. Сертификат берерин алдын, жана айтып кеткендей, знактарга жооп бериш керек. Бирок бул баланы биз билгенден, бул любой знакка жооп берем деди. Кичине сложность кылдык. Бисмилlah, андай эмесе кеттик. Так. Кыргызча айтып берейинби? Айтып, кыргызча, орусча эми кандай айтсам. Бул знак эми боковой ветер. Боковой ветер. Хорошо, сложность этёбүз. Бул күчтүү негизинечи. Обычно кайерлерге коюлат? Обычно бул капталганга, если море болсо, тегизик болсо, ошол тараптан катуу шамал болсо, ошол жерге коюлат. Токойдон чыгып ачыктыкка Токойдон ачыктыкка чыкканда, же болбосо тоодон ачыктыкка чыккан жерлерде көбүрөөк кездешет, да? Так. Знак реверсивного дорожного движения. Да, красавчик. Ограничение. Бул кыргызча айтат окшойм. Айтыр. Бул знакты айтып атат, түз кирсең автобустун эмеге деп. То есть аялдама, такси-моторный, бул аэропорттордо эмелерде бул. Не, красавчик, бирок мен өзүм да билбейт элем мынанчы. Ошондой предположение бар эле. Бул деген мойка. Мойка? Мойка болот, скорее всего, мен билбейт элем, точно. Не, бирок неме? Мен оюмчачы, достор, ушуну жазып кеткиле. Билгениңер. Мен оюм боюнча мен да билбейм мына знактычы. Бул знакты мен чынын айтам. Мен өзү Кыргызстанда окугам, мен 3 жыл окудум да. Ошо дорожный эме боюнча, авто боюнча. Бирок бул знак Кыргызстандын китебинде жок да. Орустардын китебинде болушу мүмкүн. Мен эгер Кыргызстан китебинде болсо билет болчумун. Ушул знак эмне знак? Достор, комментарийга жазып кеткиле. Бирок анан кийинки бериле деп алабыз. Булчу. Эми кичине немерак болсун деп. Бул деген юмордан капли деп коет го. Ошол
телефон менен кетип атат адамдар. Айла кара дегенде. Бул эмне болгон знак? Ушундай знак барбы, жокпу? Бул знак Батылга даярдангандар комментарийга жазгыла. Кудай кааласа жакында батыл кылабыз. Знактар боюнча. Ошого даярданган призи чоң болот. бул затор деген, бул да Кыргызстан эмесинде жок, бирок орустарда. Кыргызстанда затор болбойт дейсиңби? Кыргызстарда кездешпейт да? Китебинде жок да бул знак. Даже китебинде орустардын бар. Достор, түшүнүп турасыңар да канчалык деңгээлде күчтүү экенин, да? Даярдангыла. Калды, ошондой сен башынан айтып койдуңбу? Телефонду алып чыгып көргөзүм. Телефону чын көп убакыт албайлы деп ошо 7-10 ошого чейин эле знактарды неме кылып атабыз да. Мынандай, да, всё, мына знак. Бул остановка четным числом, стоянка по четным числам месяца запишена. Может, нечетный? Нет, четный. Четный, да? Мына знак. Бул деген раздвижной мост деген знак. Раздвижной бул эми Москвада кездешпейби мына знак? Москвада билбейм, бирок Питерде бар экен. Да, точно, да. Питерде раздвижной мост бар, билесиңер анын баары. Так, достор, көп деле знакты неме кыла бербейли. Азыр мен батылга бул бала менен даярдангыла деп туруп эстеп кеттим. Вернее, бул бала менен батылга азыр мен скриншот кылып алдым. Скриншот таап алайын. Улан Жунусалиев өткөнкү берүүдө ар бир знакка жооп берип чыгыптыр. Молодец, билеткен. Кээ бир жерлеринде недоработкалар бар, бирсе карадык. Бирок ушул бала менен сени батылга чакырабыз. Улан Жунусалиев экен. Кечиресиң, немен туура эмес айтсам. Ошого өзүң бизге контактка чык, телефон номерлери указать этилген, ошол жерге WhatsAppка жазсаң, бир күндү белгилейбиз. Неге бул мына ушул знактарга неме койтабыз, комментарийни окусаңар, көпчүлүк айтат, ушул боюнча көбүрөөк чыгаргыла. Знак бул эми бар жоз эми такси жамааты болгон үчүн ушул нерсени көбүрөөк чыгаргыла. Ошого достор, ушул бала менен батыл кылайлы. Ошого силер заасыңарбы? За болсоңор комментарийга жазгыла. Да. Анан ушул видеонун астында кимдин комментариясы көп лайк алса, сертификат бизде. Анан бул жигитке дагы сертификат азыр жумуш кылдырып атат. Электрикке. Ошону бүтүн скидка кылып беребиз. Рахмат. Бир момент. Мен что-то адашып кеттим. Эки стоянка по четным числам месяца запишена ошол. Жуп, ошо кыргызча айтып бар. Жуп күндөрү болбойт. Андан башка күндөрү кое берсеңер болот. Эгер бирөө болсо так числолордо. Неме, күн эмес, число, дата. Датага. Мисалы үчүн бүгүн 28 дата болсо, 28 число жуп, значит бүгүн коюңо болбойт бул знакты. Буга 27 күнү коюш керек. 27 күнүнөн 28-ине караган түнү коюрсаң боло берет. Саат 12-ден уже число алмашкан. 7ге чейинки убакта боло берет. Ошол жерде. Анан кайсы жеринде ката кылдык, кайсы жеринде адаштык, комментарийга жазгыла. Всегда күтөбүз. Силер менен мен Сыргак YouTube канал сервис кейт.